Сырдуу кулпу. Кел тап. Нолик, сен кайдасың? Жашынба. Баары бир табам. Нолик, сенсиңби? Жарабайт. Сен билгенсиң. Кел так ойнойбуз. Неге? Менде жаңы ойноочу түзүлүш турса, каяктагы жашынбак ойнойбуз дейсиң да. Кана ал. Көрүнбөйт го? Мен аны мектепке алып баргам. Эмнеге? Мактанайын деп. Сонун нерсе экен. Жемгемич, мага ойногонго бересиңби? Жок, өзүм да ойной элекмин. Макул анда. Менден жардам сураарсың? Азыр 3 же 4 беле же 7. Унутупмун. Эмнени унуттуң? Кулпунун сыр сөзүн унутуп калдым. Эми күндөлүгүмдү кантем? Анда үй тапшырмалары жазылуу болчу да. Мен күндөлүгүңдү карай албайм. Суранбай эле кой. Жемгемич, эмнеге капаландың? Кулпуну ача албай жатам. Сыр сөзүн унутупмун. Ха, оңойлуу ачабыз. Ал анча кыйын эмес. Сырдуу кулпу бир нече сандардын тобунан турат. Ар биринин ичинде оюк чалуу шакектер бар. Эгер шакектердин оюгунан кулпунун тиштери өтө алса, анда кулпу дароо ачылат. Демек сыртындагы сандар туура жайгашса, ичиндеги оюкчалар бири-бирине дал келет турбайбы? Эң туура. Анда кулпунун ичин карап көрүү керек экен. Түшүнүктүү. Нолик, кайдасың? Сенде жумуш бар. Барбайм. Сараңдарга жардамдашпайм. Нолик, суранам. Экинчи, эч качан сараңданбайм. Макул. Аяп кеттим сени. Бирок анан ойноочу түзүлүштө ойнотосуң. Ооба. Ой, тар турбайбы? Чыдай тур. Биз шакекти айлатканда туура келген жерден токто де. Токтот. Кийинкиси. Токто. Токто. Айлант. Ачылды. Але, хоп. Тадеш. Ура! Сыр сөзүң оңойлуу экен. Сандар же тамгалардын жардамы менен кана түрү нерсени бекитсеңер, мисалы кулпуну, алар код же сыр сөз деп аталат. Эсиңерде болсун. Эч качан эң жөнөкөй сыр сөздөрдү койбогула. Аны башкалар оңой эле таап алышат. Сандар жана тамгалар кайра кайталанып, же катары менен жазылбашы керек. Ошондой эле туулган күнүңөрдү, жаатыңарды сыр сөз кылып колдонбогула. Башка татаалыраагын ойлоп тапкыла. Сыр сөзүңөрдү унутуп калбаш үчүн дептериңерге жазып алгыла. Аны эч кимге көрсөтпөгүлө. Эгер эстей албай калып жатсаңар, жазган дептериңерден оңой эле таап аласыңар. Эмнеге китеп баштыгыңа кулпуну тагып алгансың? Ойноочу түзүлүштү балдардан катып, Анда эмнеге мектепке алып бардың? класстагыларга мактанайын деп. Мактанайын деп? Ооба. Балдарга көрсөтсөң эле, берип туурчу деп сурашмак. Ошол үчүн эч кимге көрсөтпөй катып алдыңбы? Көрсөткөн жокмун. Эмнеге мектепке алып бардың анда? Мактанайын деп. Мактанчаак десе. Сараң десе. Ой, сараң. Сен бизге ойногонго берип турасыңбы? Мейлі. Жол
колтоо болгон жокпузбу сага? Акырын ойносоңор стол титиреп кетип жатат.